жана сөзүмдү улантып кетейин деген, ошо Генеральный прокуратура жана ГКМБга суранып кетмекмин. Биздин ички иштер башкармалыгын контролдоп бересиздер, карап бересиздерби деп. Себеби ал жакта башаламандык абдан көбөйүп кетти. Биздин ички иштер башкармалыгыбыздын башчысы өзүнүн бизнестери менен алек, биздин кызматкерлер менен алектенбейт, аларга камкор көрбөйт. Ошону айткым келди эле. Ички иштер министринин башкармалыгына барып карасаңыздар, ал жакты айткандан да азыр уялып атам бир чети. Но өзүңүздөр түшүндүңүздөр. Укмуш жаман, деңгээлибиз ылдый болуп кетти. Камчы Кыдыршайч айткандай, биздин милиция мамлекеттин жүзү, бирок мамлекеттин жүзү болбой калды. Себеби бизге жакшы башкармачы керек. Азыркы кезде отурганга да моралдык укугу жок ошол министрдин. Себеби кече 27 март күнү атасына болушкан бала боюнча элди алдап койду да. Эл эчтеке түшүнбөйт да алдап койду, же депутаттар түшүнбөйт да алдадыбы. Жалал абадтын ОИБ'нин башчысыны ары бери орун алмаштырып койду. Орун алмашуу менен бул жазага киреби? Албетте кирбейт. Спецназ боюнча эмне кылды? Алар токмоктоду, урду, сабады. Эмне үчүн андай болуп атат тартипсиздик? Себеби биздин министрдин башкармалыгы, башчысы министрибиз өзү ошо кызматкерлер менен иштебей жатат. Кечки бизнес менен убара, же 5-6 машинаны алып келип туруп, кызматкерлерди алдап коюу менен убара. Мен суранып кетет элем, урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, ушул кишинин ордун карап коюңузчу сураныч. Моралдык укугу жок отурганга. Элди алдап атат, кызматкерлерди алдап атат. Чоң рахмат. Сөзүм аягына чыктым.